Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу момун мусулман диндеш бир туугандар. Аллах Таалага чексиз мактоолорубуз, даңктоолорубуз, алкыштарыбыз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттарыбыз болсун. Сиздер менен Олиялар баяны аттуу сабагыбызды улайбыз. Акыркы сабагыбызда улуу алым, улуу табиин, олия болгон ал адамды, ал табиинди бүт ислам ааламы тааныган улуу алым табиин Хасан аль-Басри рахматулла алейхи жөнүндө сөз кылганбыз. Ошол Хасан Басри рахматулла алейхинин ошол туурасында сабагыбызды бүгүн улайбыз. Хасан Басри рахматулла алейхинин бул экинчи сабагы болуп эсептелет. Анда урматтуу мусулман бир туугандар келген жерден улайлык. Хасан Басри рахимахуллохтун ушунда окуя айтылыптыр. Хасан Басринин рахимахуллох Шамун аттуу отпарас кошнасы болгон экен. Качан ал отпарас кошнасына ажал жакындап ооруп жатып калганда Хасан Басриге урматтуу мусулман бир туугандар кабары берилип, ал келди дейт. Ал Шамун деген кошнасы 70 жыл отко ибадат кылды дейт, караңыздар. Кошналык акысын өтөп коеюн деп кошнасына кирди Хасан Басри рахимахуллах. Кирип караса, бул кошнасын, бул Шамундун отпарастын караңыздар сырткы денеси карарып, ал эми жан дүйнөсү болсо отко сыйынгандыктан түнөрүп, ушунчалык кыйналган абалда көрдү дейт. Анын айтыптыр Хасан Басри рахимахуллах кошнасына кирип: Аллахтан корк, сенин өмүрүң аз калды. Сен өмүрүң отко, түтүнгө ибадат кылуу менен өтүп кетти дептир, караңыздар. Аллах Тааланы сен наразы кылдың. Алланын ыраазычылыгы үчүн бир дагы амал кылбай койдуң деп айтты дейт. Бул күн болсо өкүнүүнүн, тобо кылуунун, мусулман болуунун, истигфар айтып кечирим суроонун күнү бул деп айтты дейт. Аллах Таала сенин тобоңду кабыл алып, мээримине бөлөп калар деп кирип туруп Хасан Басри бул отпарас кошнасы Шамунга даават айтты дейт. Ушул насааттарын айтты. Бул отпарас айтыптыр: исламга кирүүдөн 3 нерсе мени тосуп турат деп айтыптыр. Алар кайсыл үчөө деп сураса, бул айтыптыр, караңыздар: силер дептир, мусулмандар дүйнөнү ушунчалык жамандайсыңар күнү түнү, а бирок силер ичиңерден жүрөгүңөрдөн дүйнөгө ачкөзсүңөр дептир. Сөзүңөрдө, баяндарда же сыртынан тил менен айтып кое бересиңер, а бирок жүрөгүңөрдөн дүйнөнү каалап, дүйнөгө ачкөз болуп умтулуп турасыңар депти, караңыздар. Экинчиси, силер мусулмандар айтасыңар, өлүм бул акыйкат деп, а бирок силер өлүмгө бир дагы даярданбайсыңар дептир. Үчүнчүсү, силер Аллах Таала кыямат кайым күнү бизди көрөт, Аллах Таалага биз жолугабыз деп айтасыңар, а бирок силер бул жашоодо Алланын ыраазычылыгы үчүн бир дагы амал кылбайсыңар дептир. Бул сөздөрдү Хасан Басри угуп дейт, бул отпарас динсиз адамдын сөзү эмес го деп ичинен ойлоп калыптыр да, караңыздар. Кийин айтыптыр Хасан Басри: момундар ооба сен айткандай иштерди кылат момундар, а бирок алар Аллах Тааланын бар бир деп ишенишет, Аллах Таалага ишенишет. Алар өмүрүн силерге окшоп отко сыйынуу менен өткөрбөйт дейт, караңыздар. Ал эми от эч бир сага пайдасы тийбейт, от сага күйбөйт. От сага мындай айтканда эч бир сен ибадатыңды бул түшүнбөйт дагы, сезбейт дагы деп айтыптыр Хасан Басри. Сен 70 жыл, караңыздар, ибадат кылдың. Кел дептир, мен болсо бир дагы ибадат кылган жокмун дептир. Кел экөөбүз тең отко кирип көрөйлү дептир. Мен бул отуңа бир дагы ибадат кылган жокмун. Сен 70 жыл ибадат кылдың. Кел ушул отко колубузду салып, колубузду киргизип көрөлү деп айтты дейт, караңыздар. Бул от Алла субханаху ва тааланын каалоосу менен гана күйгүзөт дептир. Гана көрөйлүчү, ушунча 70 жыл ибадат кылган сени күйгүзөбү, күйгүзбөйбү, же мени күйгүзөбү, көрөйлү дептир. Мына ошентип экөө тең колун Хасан Басри колун отко салды дейт. Колун отко салганда Аллах Тааланын кудурети менен, каромат, бул Аллах Тааланын берген кароматы менен Хасан Басринин колунан бир түк дагы күйгөн жок дейт. Колун салып алып, кана эми 70 жыл ибадат кылдың, сен киргизчи деп айтканда, ал оттон коркуп колун киргизбей койду дейт. Албетте аны күйгүзүп коет.
мына ошол убакытта карасаңыздар айтыптыр да мындай деп. Карачы дептир да. Сен 70 жыл ибадат кылдың, сен өмүрүңү ушул отко сен текке кетирдиң. Сен Аллах Таалага кайтып, Аллах Тааладан коркуп, караңыздар, ибадат кылбайсыңбы? Сен өмүрүңүн аз эле убакыттары калды деп айтты дейт, караңыздар. Анан ушул окуяны көрүп, бул Шамун отпарас таасирленип, я Алла деп караңыздар, тообого умтулду дейт. Тообого умтулуп, Хасан Басриден сурады дейт. Хасан Басри эмне кыламын деп айтты дейт. Кандай кылсам болот о шейх деп айтты дейт. Анан айтыптыр Хасан Басри, эң биринчиден Аллах Таалага иман келтир деп айтты, караңыздар. Аллах Таалага иман келтирип момун болгон дептир. Аллах Таала райымын алып күнөөлөрүнү кечирет деп айтты дейт. Жанакы отпарас айтыптыр мындай деп. Сен мага бир кат жазып бер колуң менен дептир. Кат жазып бер. Аллах Таала иман келтирсем, Алла мени кечирет. 70 жыл отко ибадат кылдым, сыйындым Аллага ширк кошуп. Алла мени кечирип күнөөмдү жууп коет деп, сен кат жазып бер дептир. Ошол катыңды мен Кудайга көргөзөйүн дептир. Өз колуң менен жазып бер деп сураптыр. Анан Хасан Басри Аллага таянып, ошол катты жазып берди дейт. Анан бул мушрик отпарас айтыптыр, бул катыңа Басра шаарынын адилеттүү чоң аалымдарын күбө кыл деп айтыптыр. Мен Аллах Тааладан аябай катуу коркуп жатам деп айтты дейт, караңыздар. Ал айткан сөздөрүн Хасан Басри рахмахулла кылды дейт. Ошол убакта мушрик, караңыздар, ал китепти алды, аябай катуу ыйлады дейт, көкүрөгүнө кысып, Аллах Таалага, китептерине, элчилерине, акырет күнүнө, караңыздар, ыйман келтирип мусулман болду дейт. Хасан Басриге осият айтты мындай деп. Сен Хасан Басри, сен өз колуң менен мени жуунтуп бер, жана өз колуң менен жерге койгун деп осияттарды айтты дейт. Ошондон кийин караңыздар, жаны чыкты. Хасан Басри жуунтуп осиятын аткарып, өзү мүрзөгө коюп, намаздарын окуп, анан түнү келгенде Хасан Басри рахмахуллах, караңыздар, Хасан Басри рахмахуллах аябай катуу кыжырат болду дейт. Мен кантип Аллах Таала кечирет деп мен кат жазып берип койдум. Мен өзүм кечирилемби билбесем, кантип мен буга кат жазып бердим деп аябай катуу кыйналып ыйлады дейт. Түнү менен уктай албай кыжырат болуп, Алладан истигфар айтып, кечирим сурап, дуа кылып, жалынып жалбарып чыкты дейт. Саар убакытта келгенде, урматтуу мусулман бир туугандар, багымдардын азанына чейинки убакытта сахар деп коет. Ошол убакытта көз илинип уктап кетти дейт. Уктаса түш көрдү, түшүндө жанагы кошунасы Шамун отпарас. Караңыздар, отпарас болуп өткөн, албетте кийин мусулман болду. Бул Шамун кошунасы ошончалык жадырап, жайнап, күлүп, кубанып, бейиште жүрүптүр, караңыздар. Анан көрүп калып айтыптыр, Шамун сага кандай мамиле болду десе, кошунасы айтыптыр, сен мен абалымды көрүп дагы сурап атасыңбы дептир да, караңыз. Алла мени кечирди, ушунчалык белектерди берди. Ал белекти, кандай белектер бергенин мен сага айтып бере албайм дептир. Сөз жетпей калат дептир да, караңыздар. Абалым көрүп дагы сурайсыңбы кандай абалың дептир. Анан жанакы Хасан Басри рахмахулла жазып берген катты алып туруп берип койтур Хасан Басриге. Мен мына катыңы ал, бул катыңа мен муктаждыгым калбай калды, бол деп берип койду дейт. Ошол катты колуна алып, ойгонуп кетти дейт. Хасан Басри караса, жана кат колунда туруптур дейт. Караңыздар, ошол убакытта ушунча Аллах Таалага шүгүр айтып, Аллах Таалага жалынып, жалбарып, я Аллах, ким сага чын жүрөктөн ыйман келтирип, тоба кылып, ыйлап кайта турган болсо, сен 70 жыл өмүрү отко ибадатка өтүп кетсе дагы Аллахым сен кечирет экенсиң деп, ушунчалык Аллах Таала менен байланышып, Аллах Таала менен мунажат кылып, ыйлап, сыктап, көз жашы менен сакалдарын жана катты дагы жууп таштады дейт, караңыздар. Хасан Басри рахмахулла кандай улуу аалым олия болгон. Башка окуяда айтылыптыр, мындай деп айтыптыр, мен 4 түрдүү адамдан 4 түрдүү сөздү уктум, мен аябай таң калтырды дептир. Биринчиси мухоннас деп айтылат, билебиз, кыз-теке деп айтылат. Кыз-теке деп эркектик дагы, аялдык дагы мүчөсү бар кээ бир адамдар болот. Аллах Таала аны ошондой кылып сыноо үчүн жараткан болот. Албетте эч кимибиз аны тигиндесин андайсың деп, аны шылдыңдап, аны кордоп, паска тээп, ушундай сөздөрдү айтканыбыз, көңүлүн ооруду ренжиткенибиз бул чоң күнөө болуп эсептелет. Ошол мухоннас кыз-текени мен бир аз уят кылып койгондо дейт, ал айтты дептир да, шейх дептир,
Неге менден жүз бурасың дептир. Неге сен менден качып кетесиң? Чыныгы иш, чыныгы абалдар эртең билинет деп айтыптыр, караңыздар. Ал эми эртең эмне болушу бизге азыр маалым эмес, ачык эмес. Ошол жака барганда билебиз кимдин абалы кандай болот экен деп айтты дейт. Ошол сөз караңыздар аябай мага таасир берди деп айткан экен. Албетте бул жер бетинде урматтуу мусулман бир туугандар билинбейт ким кандай экендиги. Алланын алдында барганда билинет чыны ким бактылуу, ким бактысыз, ким бай, ким кедей, чыныгы ким утат, ким утулат, ким чыныгы бактылуу болот, ким чыныгы бактысыз болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, акыретке барганда билинет. Бул жашоодогу сырткы нерселерге карап булар чечилбейт. Экинчиси айтыптыр, мен бир мас адамды көрдүм. Жолдо бара жатып былайга жыгылып түшүптүр дейт. Анан айтыптыр, караңыздар, эй мискин, эй бечара, этият кылып бас, жана жыгылып кайра туруп, кайра жыгылып басып кетканын көрүп, эй бечара, эй алкаш, ошол арак ичкен адам, этият кылып бас, жыгылып түшөсүн десе, жанакы карасаңыздар мас адам айтыптыр мындай деп. О шейх дептир. Караңыздар, сен бутуңун тайып кетүүсүн этият бол дептир. Мен го жыгылсам турам, мен эч нерсе эмес. Сен алым болуп туруп, олия болуп туруп, адамдардын арасында чоң ушундай бир макамды алып жүрүп, сен бир жыгылып таюудан этият бол деп айткан экен, караңыздар. Мен жыгылуум оңой, туруп кетем. Ал эми сен алым болуп туруп, ушундай бийик макамда, даражада болуп туруп жыгыла турган болсоң, анда сенин турушуң оор болот. Сен жыгылсаң, эл дагы жыгылып калат артыңан деп айткан экен. Ушул сөзүн аябай катуу таасирленип сабак алган экен, караңыздар. Үчүнчүсү, мен бир жүзү нурдуу бир жаш баланы көрдүм дейт. Айтыптыр, бул жүзүңдөгү нур каяктан келди деп сурасам, ал үйлөп туруп өчүрүп койду дейт нурду. Ана айтыптыр, шейх, айтыңызчы, бул нур каяка кетти деп кайдан менен сурап койду дейт. Мындайча айтканда, бул нур жоктон бар болгондой, кайра Аллах Таала бардан жок кылып коет. Мынакын Аллах Таала берди деп, биздин башталып бул адамзат ааламдын башталышы дагы жоктон бар болот, кайра бардан жок болот. Ушул маанини берип коюу бул жерде мааниси камтылган экен да. Төртүнчүсү, караңыздар, айтыптыр, мен бир сулуу аялды көрдүм дейт. Жүзү ачылып калыптыр. Күйөөсүнө ушунчалык ачууланып, күйөөсүнө каарданып, жүзү ачылып калыптыр дейт. Мен айтыптыр да мындай деп. Келиптир да Хасан Басриге мындай деп айтыптыр. Мен күйөөм момундай болду, тигиндей болду деп күйөөсүн арызданды дейт. Хасан Басри айтыптыр, жүзүңү жаап албайсыңбы? Ачылып калыптыр. Бир-эки жерлериң, денеңин бир-эки жери ачылып калыптыр деп айтса, айтыптыр. Мен ушунчалык күйөөмдү сүйгөндүктөн, ушунчалык күйөөмө ашык болгондуктан, мен жүзүм жабыкпы, ачыкпы мен билбейм дептир. Ал эми о шейх дептир, сиз Алланы ушунчалык сүйөм, Аллага ашыкмын, Аллага махаббатым бар деп айтып жүрөсүз, даава кылып, ошону айтып жүрөсүз. Ал эми сиз кантип менин бетим ачыкпы, жабыкпы, мен мындай айтканда денемдин кээ бир мүчөлөрү ачыкпы, жабыкпы, сиз кантип билип калдыңыз? Мен күйөөмү сүйгөндүктөн күйөөмдү жөнүндө ойлоп, башка нерсеге көңүл бөлбөй калдым. Ал эми сиз кантип Алланы сүйүп туруп, сиз көзүңүз башка нерселерди көрүп, башка көңүл бөлүп атасыз, башка көңүл буруп атасыз деп айтты дейт. Ушул сөздү угупту мен аябай катуу, караңыздар, аябай катуу таасирлендим дейт. Эмнеге сиз Робби сүйүктүүңүз менен алек болбойсуз деп айтты дейт. Мунун мааниси албетте биз туура түшүнөйлүк. Аллах субханаху ва тааланы жакшы сүйүшүбүз керек. Аллах Тааланы айткан так аткарышыбыз керек. Ошо менен бирге шарияттын арам кылган иштеринен алыс болуп, адал болгон бизге буйрулган фарздарды бекем аткарышыбыз керек. Жана өзүнүн жолдошторуна, өзүнүн шакирттерине мындай деп айткан экен. Охо, силер канчалык пайгамбардын сахабаларына окшошсуңар деп айтты дейт. Мунун мааниси бир аз мындай айтканда, силер толук окшой албай атасыңар деген маанини бериш үчүн айтыптыр. Мындай деп айтыптыр да. Эгерде силер шакирттерине айтыптыр, пайгамбарыбыздын сахабаларын көргөнүңөрдө дейт. Алар ушунчалык ибадатка бекем болгондуктан, акыретке кызыгуусу ушунчалык жогору болгондуктан силер аларды көрүп, булар мындай айтканда, булар акылынан кеткен адамдар окшойт деп ойломоксуңар дептир. Ал эми эгерде алар силерди көргөндө дептир,
булар исламдын жытын жыттай эле окшойт деп айтышмак дептир. Караңыздар. Алар дейт, ал пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сахабалары. Ушунчалык күндүзү дейт, караңыздар, Аллах күндүзү аттардын үстүндө Аллахтын динин таркатып жүрөт эле дейт. Дүйнөнү жүрөгүнөн чыгарып коюшкан эле. Караңыздар, ушунчалык дин менен алек болуп, якын дин менен катуу бекем алек болгон. Ал эми биз болсо дейт, бул дүйнөнүн өлүмтүгүнө биз өлүмтүгү менен алек болуп калдык дейт. Караңыздар. Кудум эле куштар, куш, асманда учуп жүргөн куштар, ителги, жоору, бүркүттөр, өзүчө ителги, момундай таз жоору, арам өлүп калган, ошол өлүп калган жаныбарларга өлүмтүккө кандай түшөт, биз дагы бул дүйнөгө ошондой түшүп берилип кеттик. Дүйнөнү, урматтуу мусулман бир туугандар, кол менен, бутубуз, оюбуз менен колдонуп башкарабыз, а бирок жүрөккө киргизбешибиз керек. Бул жерде имам Хасан Басридин сөзү, биз жүрөгүбүзгө тең жүрөк дүйнөнү киргизип алып жатабыз деп ошентип насаат айткан экен. Жана Хасан Басри рахимахуллахтун сөздөрүнөн, мындай учкай сөздөрүнөн окуйлук. Айтыптыр, момун адамга сөзсүз пайдалуу илим керек дептир. Жана ошол амалына илим керек, ошондой эле ал илимине амал керек, толук ыхластуулук менен кылсын амалын дептир. Ошондой эле сабыр менен бирге каниеттүүлүк керек. Ушуларды адам, мусулман адам топтой турган болсо, андан кийин дагы Алланын алдында абалы кандай болот, аны дагы билбейм деп айткан экен, караңыздар. Башка сөзү, кой адамга караганда көбүрөөк зирек болот дептир. Себеби качан койчуман койт деп кыйкыра турган болсо дейт, ал кой дароо кайтып кетет дейт. Ал эми адам баласына Куран канча жолу арамды кылбагыла, кайткыла арамдан, фарыздарды, важиптерди аткаргыла, буйруктарды деп канчалык Куран айтып жатат, бизди чакырып жатат. Ал эми адам болсо эч качан кенебестен, укмак санга салып, нафсиге берилип, аткарып кылып жүрөт. Ошон үчүн кой адамга караганда көбүрөөк албетте ушул тараптан салыштырма иретинде айтылып жатат бул жерде. Кожоюн айтканын кылууда кой көбүрөөк аткарат деп айткан экен. Мунун мааниси, урматтуу мусулман бир туугандар, адамды жаныбарга салыштыруу эмес, мааниси эмне кылайлык, кандай эле жаныбарлар кожоюнуна баш ийгендей, биз дагы жаратуу, биздин кожоюнубуз Аллах Таала, жаратуучу Аллах Таалага баш ийелик деген мааниде айтып жатат. Мындай деп айтыптыр, жаман, караңыздар, аябай сонун сөз экен бул дагы. Жаман дос, жаман жолдош, жакшы адамдарга болгон жаман күмөндү адамга салып коет деп айткан экен. Досуңуз, шеригиңиз жаман болсо, чыныгы таква жакшы адамдарга дагы сиздин жүрөгүңүздө жаман шеригиңиз, жолдошуңуз жакшыларды сизге жаман көргүзүп коет. Жакшыларга болгон урматыңызды кетирип, аларга жаман күмөн салып коет деп айткан экен. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, чөйрөбүз ондойлук. Жана дагы мындай деп айтыптыр, Ал-ма'рифа, чынык Алланы таануу, алла таҗида фи нафсика мithqala зарратин минал хусума. Чынык Алланы таануу деп жүрөгүңдө эч кимге болгон душмандыкты таппооң деп айтыптыр. Жүрөгүңдө эч кимге душмандык кылба. Жүрөгүң таптаза болсун, жүрөгүңдө Алла гана болсун, ошондо адам чынык Алланы тапкан болот деп айткан экен. Жана пикир жүргүзүү бул көзгө сыяктуу жакшы менен жамандарды сага көргөзүп берет деп айтыптыр. Башка сөзүндө караңыздар, кимдин сөзү даанышмандуулуктан чыкпаса дейт, демек анда анын сөзү апаат болот дейт. Ал эми кимдин жөн жым туруусу пикир жүргүзүү болсо, анда бунун баардыгы кабилеттик болуп эсептелет. Ал эми кимдин ар бир деми ибрат алуу менен, үлгү алуу менен болбосо дейт, анда булардын баардыгы ката, жөн эле бекер эле иш болот деп айткан экен. Башка сөзүндө айтыптыр, Таврат китебинде жазылган дептир. Муса алейхисаламга түшкөн. Ким каниет кылса, эч кимге муктаж болбойт. Ким адамдардан обочолонуп өзүнчө жүрө турган болсо, ал адам аман калат. Ким шахватты, нафсинин каалоосун кое турган болсо, ылдыйга басып тебелей турган болсо, бул адам эркиндикке чыгат. Ошондой эле ким көрө албастыкты таштай турган болсо, ал адамдан боорукердик, жакшы адамдык сыпат пайда болот. Ким саналуу бир канча убакыт сабыр кылса, түбөлүктүү этеги жок, жыргап жашайт деп айткан экен.
Жана айтыптыр, таквачылыктын 3 даражасы бар. Биринчи даражасы адам акыйкатты гана сүйлөсү зарыл дейт. Ачуулуу убакытта болсун, ыраазы болгон убакытта болсун, баардык убакытта акыйкатты гана сүйлөө. Экинчиси Аллах Таала ыраазы болбогон иштерден бүт дене мүчөсүн сактоо. Үчүнчүсү Аллах Субханаху ва Таала ыраазы болгон нерсени гана каалап, ошону гана максат кылуу деп айткан экен. Жана айтыптыр, таквачылыктан кичинекей бир бөлүк көптөгөн орозо намаздан жакшыраак деп айткан экен. Ошондой эле айтыптыр, ибадаттардын эң абзели пикир жүргүзүү жана ал-вара таквачылык деп айтыптыр. Жана айтыптыр, адамдын сырты менен ичи бири-бирине каршы келүүсү, ошондой эле тили менен жүрөгү бири-бирине каршы келүүсү мына бул эки жүздүүлүктөн болот деп айткан экен. Жана айтыптыр, 3 адамды гыйбат кылса күнөө эмес дептир. Гыйбат болуп эсептелбейт. Биринчиси напсесинин каалоосун аткарып жүрө берген. Экинчиси фасык адам, арам иштерди ачык кылып жүргөн адам. Үчүнчүсү залым имам, залым падыша деп айткан экен. Жана айтыптыр, адам баласы кандай гана бечара дейт. Мискин ибну Адам, караңыздар, адалы эсеп кысап болгон, ал эми арамы азап болгон, бул дүйнөгө берилип жатып алды. Акыретти унутуп калды деп айткан экен, караңыздар. Жана айтыптыр, адам баласы бул дүйнөдөн 3 өкүнүш менен гана чыгат. Биринчиси топтогон нерсесине тойбоду дейт, тойбой чыгат экен. Экинчиси арзу, тилек, үмүт, максаттары толук баардыгы ишке ашпай калды. Ошого өкүнөт. Үчүнчүсү, караңыздар, алдында узун сапар турат, эч бир азык жыйнай албай калды дейт, караңыздар. Канчалык чоң улуу өкүнүүлөр. Алдыбызда узун сапар турат, урматтуу мусулман бир туугандар. Жан чыгуу сапары, кабыр, барзах ааламы турат. Кыямат кайым турат, урматтуу мусулман бир туугандар. Канчалык узун ушундай сапар турат. Ошол сапарга баардыгыбыз даярданайлык. Айтыптыр, бул Хасан Басриге бирөөлөр келип айтыптыр, паланча бир ушунчалык машакатта кыйналып жатат. Ал өлүм мастыгында, өлүм келип кыйналып атат, жан далбас кылып, жаны чыгып жатат, кыйналып атат десе, Хасан Басри рахмахулла айтыптыр мындай деп, жок дептир. Тескерисинче ал 70 жылдан бери кыйналып, чалдыгып, кыйналып, машакатта жашады. Ал эми бүгүн дейт, ошол кыйынчылыктардан бул эс алып кутулайын деп жатат деп айтты дейт, караңыздар. Андан кийин абалы кандай болот, аны бир гана Алла билет. Жана айтыптыр, кимдин жүгү жеңил болсо утту дейт. Ал эми кимдин жүгү оор болсо ал адам кыйрады дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай дейт, Наджал мухаффифун ва халакал мутаккилун дептир. Жеңилдер утту, ийгиликке жетти, ал эми оорлор кыйрады деген хадисти айтыптыр. Жана башка сөзүндө караңыздар, Аллах Таала ушундай бир адамды райымына алып мээримине бөлөсүн дейт. Ал адамдын колунда убадага берилген, аманатка берилген нерсе аманат бар болчу. Ал аманатты өз ээсине берди, кийин жүгү жеңил болгон абалда сапарга чыгып кетти деп айткан экен. Хасан Басридин сөздөрүнөн, чыныгы акылдуу зирек адам бул дүйнөнү иштетип, колдонуп, ошонун натыйжасында акыретин курган адам ушул чыныгы акылдуу зирек адам деп айткан экен, караңыздар. Урматтуу мусулман бир туугандар, бай болобузу, бий болобузу, президенттен баштап кулга чейин баардык кандай абалда болбойлук, ким болбойлук, улут уруусуна, жынысына карабастан, урматтуу мусулман бир туугандар, биз бул дүйнөнү Аллах Таала бизге берип жатат, акыретибизди куруу үчүн. Ушул дүйнөбүздү сарптап, Алланын ыраазылыгын алып, акыретке азык топтоп калганга биз аракет кылышыбыз керек. Ал эми бул дүйнөнү топтоп көбөйтөйүн деп олтуруп, акыретке Алла ыраазы болгон жолго сарптабасаңыз, эл журтка, мамлекетиңизге, мекениңизге, эл журтуңузга, бейбечара муктаждарга сарптап, сооп албасаңыз, жыйнап туруп эле өлүп кете берсеңиз, анда бул дүйнө байлык, бийлик
ертең сіздің өте чоң өкүнүүңүзгө себепчи болуп калат экен. Аллах Таала бардыгыбызды сактасын мындайдан. Жана айтыптыр, караңыздар, жүгөндөгөнгө дейт, жүгөндөп, оозурук салып, жүгөндөп, тизгиндеп жүргөнгө нафстан көбүрөөк адам дагы акылуураак жаныбар жок деп айткан экен. Жаныбарлардын арасынан жүгөндөп, оозурук салып, жүгөндөп, тизгиндеп жүргөнгө эң муктажы бул нафс, адамдын нафсиси болот деп айтыптыр. Жана айтыптыр мындай деп, эгерде өзүңдөн кийин кала турган дүнүйөнү көргүң келсе, сен башка адамдар өлгөндөн кийин эмне болуп атат, артына калган дүнүйөсү, ошону кара деп айтыптыр. Айтыптыр мындай деп, силердин алдыңкы момун мусулмандар дейт, Аллах Тааланын китебинин, Курандын кадыр баркын билди дейт. Түнү менен аны Курандын маанисине ой жүгүртүп окуп чыгышты. Күндүзү болсо ошол Курандан түшүнгөн нерселерине амал кылышты дейт. Ал эми силер болсо дептир, Куранды бири-бириңерге үйрөтөсүңөр, тамгасын, арабын так чыгарганга, окуганга аракет кылып алек болосуңар, а бирок амалды таштап койдуңар, жана дүнүйөгө бир ортомчу себепчи кылып алдыңар Куранды деп айткан экен. Аллах Таала сактасын бардыгыбызды. Жана айтыптыр, Аллага ант дептир, ким алтынды жана күмүштү урматтап, даражасын бийик көтөрүп, аздектеп жогоруласа, улууласа, Аллах Таала ал адамды коргулат деп айткан экен, караңыздар. Албетте биз алтын, күмүштөн максат албетте азыркы байлык, акчалар. Биз буларды колдонобуз, адалдан тапканга аракет кылабыз. Мусулман адамдын берешен жакшы, бай болгону жакшы албетте. Мусулман адам бай болсо көп иштерди аткарат, көп жакшы иштерге себепчи болот. Бул сөздөрдүн мааниси, урматтуу мусулман бир туугандарым, байлык, бийликти биз динди жыштырып туруп, динге амал кылбастан туруп, биз жогору коюп албайлык. Өзүнүн ордунда мамиле кылайлык, жүрөккө киргизбестен. Мына ошондо бул байлык, бийлигибиз биздин акыретте бийик даражага чыкканга ушул байлык, бийлик бизге себепчи болот. Жана айтыптыр мындай деп, ким адамдардын сөзүн сага ташып келе турган болсо дейт, сен билгин, сенин сөзүң ал адамдарга айтып барат дептир. Ошон үчүн ким кайсы бир адам бизге ушактап келсе, бирөөнүн сырын айтып келсе, сен ага ишенбе, анын насаат айтып кетирип коюш керек экен. Айтыптыр, кээ бир туугандар бар, биздин кээ бир үй бүлө бала чакалардан дагы бизге жакыныраак дептир. Себеби ал кээ бир ошол адамдар, кээ бир достор бизге акыретти эстетет дептир, караңыз. Жана айткан сөздөрүнөн мындай деп айтыптыр. Сиздин кошунаңыз болгон бир адам бар, ал адамдарга аралашпастан, жамаат менен намаз окубастан 20 жылдан бери ушундай аралашпай калды десе, Хасан Басри рахмахулла ал кошунасына барды дейт. Паланча, эмнеге адамдарга аралашпайсың, жамаат менен намаз окубайсың десе, айтыптыр, менин үзүрүм бар дептир. Кандай үзүрүң бар десе, айтыптыр, менден кайсыл бир дем чыкпасын, Аллах Таала ар бир демди мага неамат белек кылып берип атат дептир. Ал эми менден болсо, ошол Алла неамат белек кылып берген ар бир демди, биз алган жана чыгарган ар бир демди мен алып атам, бирок күнөө кылып атам дептир, караңыз. Мен ошол берген затка шүгүр келтирүү менен алекмин дептир. Жана менден болуп жаткан күнөөлөрдөн кечирим суроо менен алекмин дептир. Хасан Басри айтыптыр, ушул абалда бекен болсо менден жакшы экенсиң деп айтыптыр, караңыздар. Ар бир деми менен эсептешкен жакшы адамдар. Ар бир көз карашы менен дем алган дем, чыгарган демим Алла берип атат бардык жакшылыктарды. Мен кайсыл жака сарптап жатам Алла берген белектерди, ден соолугуму, байлык, бийликти деп, ушунчалык аз убакытты дагы эсептешкен ушундай чоң аалымдар, олиялар өткөн экен бул дүйнөдөн. Мындай деп айтыптыр. О Хасан Басри рахмахулла, сизге сиздин жашооңузда эң кызыктуу бир убакыттарды айтып бериңизчи деп айтыптыр. Сиз жыргаган, ушунчалык жыргап, куунап, Аллах Таалага болгон сүйүүңүз ашып, көзүңүздөн жаш агып, жыргаган бир убакытты айтыңызчы деп сураптыр. Айтыптыр, ооба, бир убакыт окуя болгон айтып берейин дептир. Мен дептир үйүмдүн там башында болчумун дептир. Там башында олтурдум эле. Кошунамдын аялы дейт, күйөөсүнө мындай деп айтып атыптыр дейт. Мен сага 50 жылдан бери аялдык кылам.
үйүңдө мен иштеймин, мен сенден ыраазымын дептир күйөөсүнө айтып атат да, кошунасынын аялы күйөөсүнө. Азбы көппү сага ыраазы болуп жүрөм, чоң кичинеге мен каниет кылып жашап жүрөм, сенин сырыңды эч кимге ачпаймын, бир да кызматыңдан мен кетенчиктеген жокмун, аткардым кызматыңдын баардыгын, сенден көбүрөөк акча бер, көбүрөөк сарпта деп дагы сураган жокмун, эч кимге сени арызданып даттанган дагы жокмун, мен сенин баардыгың эмне иш кылсаң баардыгыңа мен ыраазымын деп аял айтып атыптыр да мындай деп. Бирок сенде бир иш бар, мен ошого ыраазы эмесмин деп аял айтыптыр. Ошого мен сабыр кыла албай атамын да деп күйөөсүнө айтып атат, кошунасынын аялы. Эмне десе айтыптыр, сен баардык ушул ишти мен ыраазы болуп сен менен жашап атам, бирок мен сени карап атам, сен болсо менен башкасын карап атасың дейт. Мен сага ыйлып атам, ал эми сен болсо менен башкасына ыйлып атасың деп күйөө аялы, кошунасынын аялы ошол кошунасына күйөөсүнө ушундай айтып атканын уктум дейт. Кудум элем, сен мени ушунча жакшылык кылсам дагы мени карабай менин күндөшүмү карап атасың деп айтты дейт. Ошол сөздү уктум дагы дейт, бул Хасан Басри рахимахулло, ушунчалык мен ичимен мындай айтканда аябай жыргап кеттим дейт. Кандай жыргадым десе, ушунчалык жыргап көздөрүмөн жаш куюлду дейт. Анан Аллах субханаху ва тааланын сөзүнөн, Курандан ушул окуяны мен издедим дейт. Издедим дагы ушул аятты таптым. Астаизу биллах. Кала Аллаху таала: "Инналлаха ла ягфиру ай юшрака бих ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Ушул аятты таптым деп караңыздар. Чындыгында Аллах таала өзүнө шерик келтирүүнү кечирбейт, андан башка баардыгын кааласа Аллах кечирет деген аятты таптым деп караңыздар. Караңыздар, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах субханаху ва таала бизге баардыгын берип атат. Аллах таала ширк келтирүүнү кечирбейт. Аллахка эч качан ширк кошпойлук. Баардыгы башка күнөөдө Аллах таала кааласа, албетте кечириши мүмкүн, бирок ширкти Аллах Куранда кечирбейм деп айткан. Кандай эле ошол окуядан ушул аятты чыгарып алып, ушунчалык да ойлонуп, жыргап, убактысы ушунчалык сонун болуп, көздөрүнөн жаш агып, ушундай абал болгон экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Жана окуялардын биринде айтылыптыр, бул Хасан Басри рахимахулло бир коомдун жанынан өттү дейт. Ал коом ошол майрамдап, күлүп, ойноп атышыптыр да. Айтыптыр, мен аябай таң калып атам дейт. Азыр күлүп жатышат жана ойноп жатышат, ал эми булардын эртеңки абалы кандай болот билбейт го булар деп айткан экен. Жана биз мурунку алдыңкы сабакта айтканбыз, Хасан Басри рахимахулло жакшы Алланы тааныгандан бери бир да каткырып күлгөн эмес экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыяктуу. Жана айтыптыр, бир адам келип: "О Хасан Басри, абалыңыз кандай?" десе айтыптыр. "Менин абалым" дейт, "ушул адамга окшош" дептир. Кемеде бара жатып, кеме талкаланып кетти деңизде, суунун ортосунда. Ар бир адам бирден тактайды кармап, ошого жабышып, суунун үстүндө деңизде бир тактайды кармап жабышып турат дейт. Ошол адамдын абалы кандай болот деп сураптыр. Абалы оор болот десе, менин абалым да мына ошондой азыр деп жооп берген экен. Жана айтыптыр мындай деп, кээ бир ошол мүрзөдө, кабырда тамак жеп, мындай айтканда тамакты жыргап, куунап, деп жыргап жеп аткан мүрзөнүн жанында жеп жаткан адамды көрдү дейт. Аны айтыптыр, бул эки жүздүү экен, мунафык экен дептир. Неге десе айтыптыр, кантип деп ушу өлүктөрдүн арасында кантип бул адамдын шахваты козгоп, ушул тамакты жыргап, жайнап, куунап тамак жеп жатат. Бул өлүмгө жана акырет күнүнө ишенбейт окшойт. Бул мунафыктыктын, эки жүздүүлүктүн аламаты деп айткан экен, караңыздар. Урматтуу мусулман бир туугандар, мүрзөнүн жанынан өтсө же мүрзөгө барсак, биз мүрзөнү көрүп үлгү алайлык. Бир күн ошолор да сизге окшоп жүргөн, унаа менен ошол жолдордон басып жүргөн. Бирок бүгүн эле карасаңыз жок, алар мүрзөдө жатышат. Алар да сизге окшоп жыргап, куунап жүргөн, бүгүн алар мүрзөдө жатышат. Сиз дагы алардын катарын толуктайсыз. Ошон үчүн мүрзөгө барганда деп дуасын окуп, биз ибрат, үлгү алуу үчүн барабыз мүрзөгө. Бирок мүрзөдө жай казгандар болсо, мисалы, мүмкүнчүлүк болсо мүрзөдөн чыгып, үйгө түшүп же бир жерге барып жеген жакшы. Ал эми мажбур болуп калса, урматтуу мусулман бир туугандар, мүрзө казып жаткан адамдар, алар чай оокатын бир четинде
албетте мындай журга каткырып куунабастан муктаждык үчүн жеп койсо болот. Жана окуяларда айтылыптыр, Хасан Басри рахимахулло Аллах Таалага жалынып, жалбарып дуа кылып жатканда мындай деп айтты дейт. О Роббим дейт. Сен мага өтө көп неаматтарды бердиң, мен сага шүгүр кылуум аз болду дейт. Аз шүгүр кылдым. Ва анзалта алайя балиятин ва ма сабарту. Сен мага сыноолорду, балелерди бердиң, мен сабыр кыла албадым. Ва ала хада фама qata'ta anni ni'amaka. Ушундай болсо дагы Аллахым, сен мага берген неаматтарыңды үзгөн жоксуң. Ва ма адамта алайял бала, мага берген кыйынчылык балелериңди сен уланткан жоксуң дейт. Фа анта каримун латифун. Сен берешен, аябай жумшак, берешен затсың. Ла язхару минка иллал караму вал лутф. Сенден берешендүүлүк, боорукердик гана биз сенден көрөбүз деп дуа кылып, Аллах Таалага байланышып, жалынып, жалбарып ыйлаган дуаларын бир экен. Жана качан өлүм келгенде мындай деп Хасан Басриге айтылды. Айтылыпты, караңыздар. Өлүм келип, өлүм алдына жакында Хасан Басри жылмайды дейт, караңыздар. Айттык башында сабагыбыздын, бул каткырып күлгөн дагы эмес экен да бул. Өлүм алдында күлдү дейт. Күлүп, кайсыл күнөө экен деп айтты дейт. Бул жактагы адамдар түшүнбөй калды дейт. Эмнеге күлдү, эмнеге, кайсыл күнөө экен деген сөздү эмнеге айтты деп түшүнбөй калышты дейт. Караңыздар. Анан жан чыгып кетти. Жан чыккандан кийин, урматтуу мусулман бир туугандар, салих, жакшы, такыва адамдардын бири түшүндө көрүптүр да, аны мындай деп айтыптыр да. Эй Хасан Басри, сиз тирүү жүргөндө бир дагы күлгөн эмессиз. Бир дагы жылмайганыңызды, күлгөнүңүздү биз көрбөдүк эле. Эмнеге күлдүңүз? Жана эмне себептен сиз кайсыл күнөө экен ал деген сөздү айтып, анан жаныңыз чыгып кетти. Эмнеге бул сөздү айттыңыз десе, мындай деп айтыптыр, караңыздар. Айтты дейт, мен өлүм алдында дептир, түшүндө көрүп айтып жатат Хасан Басри рахматулла, жакшы адамга айтып жатат. Мен түшүмдө уктум дейт. О өлүм периштеси, ага бир аз кыйынчылыкты көбөйткүн, анын бир эле күнөөсү калды деген сөздү мен уктум дейт. Мен ушунчалык сүйүнгөндүктөн мен күлдүм, жылмайдым. Караңыздар, бүт күнөөм кечирилип, бир эле күнөөм калыптыр. Өлүм чыгып атканда бир аз кыйналып, ошо күнөөм дагы кечирилип кетет экен деп, кайсыл күнөө экен ошол бир эле күнөөм калган турбайбы деп, мен жылмайып ушунчалык күлдүм деп айткан экен, караңыздар. Сүйүнгөндүктөн күлдүм дейт. Себеби менин бир эле күнөөм калыптыр деп билдим дейт. Караңыздар. Мына ошентип мен бул дүйнөдөн мен чыгып кеттим деп айткан экен. Башка бир салих адам түшүндө көрдү дейт, караңыздар. Асман эшиги ачылды дейт. Анан бир жар салуучу жар салды дейт, мындай деп: "Васалал Хасану ила Роббихи ва хуа анху радин" деген сөздү укту дейт. Хасан Басри Роббисине жолукту, ал эми Роббиси болсо Хасан Басриден разы болду. Разы болгон абалда Роббиси Хасан Басри Роббисине жолукту деп, же ушундай экинчи түрдө которо турган болсок, ушундай деп айтылган сөздү укту. Бир салих адам түшүндө ушул окуяны көрүптүр. Радиаллаху анху. Аллах субханаху ва таала Хасан Басри рахмат алейхиден разы болгон болсун, көптөгөн жакшылыктарын берген болсун. Аллах таала ушундай улуу бул олиянын айткан сөздөрүнөн, окуяларынан таасир алып, биз дагы жашообузду оңдоп, Аллах тааланы разы кылып өткөн, Аллах тааладан биз разы болуп, Аллах таала бизден разы болгон абалда жаныбыз чыгышын Аллахым насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу момун мусулман бир туугандар.